Дүйнөдө көптөгөн табышмактуу адамдар жашап келген. Алардын окуялары көптөгөн тарыхчыларды эмдигиче таң калтырып келет. Бирок кээ биринин табышмактары ошол бойдон чечилбей кала берет. Бүгүн мен силерге адамзаттагы эң табышмактуу адамдардын кээ бирөөсү менен тааныштырып кетмекчимин. Билли Миллиган. Бул адам ички дүйнөсүндө 24 ар башка мүнөздөгү инсандарды камтып келген. Кийинчерээк Билли Миллиган 3 аялды зордуктаган деген айып менен шектелип кармалган. Бирок акыркы сот чечими менен ал акталып кеткен эле. Ошондон кийин ал кишинин экиге бөлүнүү оорусу менен акталган адам катары тарыхка кирип калган эле. Биллинин өспүрүм кези өтө татаал жана кыйынчылыктар менен өткөн эле. Ал 1955-жылы төрөлгөн. 4 жыл өткөн соң анын атасы өзүнүн жанын кыят. Бир нече жылдан кийин анын өгөй атасын педофилия айыбы менен камакка алышат. Толгону тартып ал Биллинин өзүнө кол салып жүргөнү аныкталган. Ошондон кийин Биллиге бала чагынан тартып эле башка мүнөздөгү адамдар аң сезимине келе баштаган. Миллиган 20 жаштан баштап эле тоноо айыбы үчүн биринчи жолу камакка алынат. 1977-жылы Огайо университетинин кампусундагы аймакта 3 аялды зордуктаганга жетишкен. Ошол маалда Билли Миллиган көп жылга түрмөгө кесиле турган болгондо, анын жактоочусу анын психикалык оорусуна таянып акыл эси жайында эмесин билдирген. Ошондо анын психиатрлардын экспертизасына жөнөтүшөт. Ал жактан шизофрения менен ооругандыгы аныкталган соң психиатриялык ооруканага жиберишет. Ошол маалда эң кызыктуу нерселер башталат. Билли өзүнүн көптөгөн ички бөлүнүүлөрүн ачыкка чыгара баштайт. Акыры бир нече убакта изилдөөлөрдөн кийин анын ички дүйнөсүндөгү 10 инсандын мүнөзү аныкталган. Алар андагы башка кишилеринен үстөмдүк кылып турушканы белгиленген. Билли 16 жашында өзүнүн өмүрүнө кол салуу аракетинен кийин анын ички дүйнөсүндөгү адамдар басымдык кылуу менен анын жашоосун колго алышып, жеке мүнөзүн жок эсеге чыгарышат. Кызыктуу жагы, керектүү кишиси керек болгон учурда гана пайда болуп турчу. Болгондо дагы ар бир инсан өзүнчө бир толук кандуу мүнөздүү болуп, айрым өзгөчөлүктөрү жана өнөрлөрү менен айырмаланып турган. Ошол кубулуш көптөгөн психологдордун айласын кетирген. Мисалга келтирсек, анын арасында Артур аттуу билиминин деңгээли жогору турган, көптөгөн илимдерди билген Англиянын тургуну болгон. Андан тышкары ал Биллинин ден соолугунун абалына жана денесинин калыбына жооп берген. Дагы бирөө Биллинин жеке жан сакчысы жана жоочусу Реджин Вадасковинич курал-жарак боюнча адис болуп жана дене сактоо үчүн жооп берчи адам катары белгиленген. Аллен 18 жашар жигит, алдамчы жана сөзгө чеберчи. Музыкалык аспаптарды ойнойт, сүрөт тартканды билет жана башкалардын арасынан жалгыз сигарет чегет. Адалана 19 жашар кыз, өзүн бош алып жүрөт, арганда ырларды жазат. Зордуктоолор үчүн ушул жоопкерчиликте турат. Дагы ошондой эле алардын арасында башка көптөгөн инсандар бар. Ошолордун арасынан бардык инсандардын жоруктарына жана алардын мүнөздөрүн толук билген бир киши өзүн мугалим деп атап келген. Ал Билли Миллигандын аң сезиминде ооруканада дарыланып жүргөн кезде пайда болгон эле. Кийинчерээк мугалим Даниэль Киз аттуу жазуучуга бардык маалыматтарды айтып берип турган. Ал жазуучу болсо Билли Миллигандын окуясы жөнүндө аңгеме жазат. Миллигандын айрым инсандары чыныгы өнөрпос келишкен эле. Алардын арасында музыканттар, ырчылар, сүрөтчүлөр дагы болгон эле. Толгондон тартып сүрөт искусствосунда ар кандай тармактарда адис болушкан жана ар кандай музыкалык аспаптарда ойногонду билишкен эле. Дагы 10 жыл убак ичинде Билли Миллиган психиатриялык ооруканада ар кандай психологдордун көзөмөлүндө жана айрым окумуштуулардын изилдөөсү менен дарыланып келген. Бул уникалдуу феномен аркылуу окумуштуулар адам аң сезим күчүнүн жардамы менен гана ар кандай колубуздан келбеген өнөлөргө ээ болуусуна таасир эте алганын аныкташкан. 10 жыл өткөн соң Билли Миллиган толугу менен айыгып, ички дүйнөсүндө бүтүндөй эле бир эле инсан жайгашып калган. Андан соң ал боштондукка жиберилет. Кийинчерээк 59 жаш курагына жетип, 2014-жылы каза болгон. Вольф Мессинг. Жаш бала курагынан тартып эле Польша тургуну Вольф Мессинг өзүнүн эс тутуусу менен элди таң калтырып келген. Ар кайсы китептердин бүтүндөй барактарын оңой эле эске тутуп алчу эле. Ал 1899-жылы кедей үйлөдө туулган эле. Вольфтун энеси кургак учук оорусунан эрте кайтыш болгон. Атасы болсо аны дайыма уруп турчу. Акыры чыдабай 11 жашында ал үйүнөн бир нече тыйын уурдап чыгып, биринчи эле жолуна түшкөн поездге жашыруун отуруп жолун улантат. Ошол маалда контролер жанына басып келип, билетин сураган учурда жүрөгө түшкөн кичинекей Вольф биринчи колуна тиген эле гезиттин тындысын суна салат. Андан контролер анын кагазын алып, текшерип, кайра колуна карматып ага ак жол каалайт. Ошондо Мессинг өзүндө бир табышмактуу күч бар экенин сезе баштаган. Поезд аны Берлинге чейин алып келет. Ал жактан Вольф туш келди жумуштарды иштеп эле, эптеп бир үзүм нанга тыйын таап жан багат.
Акыры барып бир күнү ачкачылыктан шайып, көчөдөн эле эс үчүн жоготуп жыгылып түшөт. Бейтапканада ичинде эсине келер замат эле мени балдар үйүнө жөнөтпөгүлөчү деп жалдырап суранат. Ошол малда керебеттин жанында отурган доктор Абель катуу таң калганын эстейт. Анткени ал ошол маалда балдар үйү жөнүндө ойлонуп жаткан эле. Андан кийин ал баланы өз карамагына алып, аны менен иштеп баштайт. Кийинчерээк Мессингдин көптөгөн уникалдуу жөндөмдөрү ачыла баштайт. Мисалга алсак, ал айнек сандыктын ичине жатып өзүнүн денесин дем албас абалга чейин жеткизе алган. Жана ошондой эле ал башка адамдарга ага ой аркылуу жөнөткөн маалыматты толугу менен таза чечмелегенди үйрөнүп алат. Циркте иштеп жүргөн маалда көрүүчүлөр атайын катып койгон оокаттарды Мессинг оңой эле таап алчу. Нацисттер бийликке келген учурда Мессинг бүткүл Европага таанымал эле. 1939-жылы Вольф Мессинг улуттуу еврей болгондуктан аргасыздан Советтер Союзуна качып жөнөйт. Жаңы өлкөдө дагы ал психологиялык тажрыйбалары менен сахнада чыгууларын улантат. Ал отурган адамдардын баарынын оюнун билип, чөнтөгүндө эмне бар экенин аныктап бере алган. Андан башка дагы гипноз менен көптөгөн укмуштарды көрсөтө алчу. Бирок баарынан кызыктуусу, анын алдын ала айтып бере ала тургандыгы болгон. Вольф Мессинг бир жолу Сталиндин баласы учуп кете турган учактын кыйроосун алдын ала айтып берген эле. Анын уккан СССРдин башчысы баласын поезд аркылуу жөнөтөт. Ошондо учак чындап эле кулап, андагы бардык жүргөнчүлөр курман болушкан. Андан тышкары Мессинг Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташын так убактысын дагы айтып берген эле. Ошол үчүн Сталиндин өз колунан сыйлык алган. Гитлер болсо өз тарабынан немис аскери чыгышты көздөй жөнөгөндө өлүмгө учурайт деген кабарды уккандан кийин Вольф Мессингдин башына 200 000 рейхсмарка жарыялаган. Бул табышмактуу адам 1974-жылы 75 жашында каза болгон. Этторе Маярана. Италиялык окумуштуу физик Этторе Маяранага келечекте эң эле атактуу окумуштуулардын бири деген наамга ээ болот деп көбү айтышып келчү. Анын илимий ачылыштары бүт дүйнө жүзүн өзгөртөт деп көпчүлүгү ишенип келишкен. Ал 1906-жылы Сицилияда жарык дүйнөгө келген. 22 жашында ал физиканы өздөштүрүүнү чечим кабыл алып, Рим университетине тапшырат. Бир жылдан кийин эле ал жактан илимдер доктору наамын алат. 1937-жылы ал нейтрино бөлүкчөлөрү боюнча ачылыш жасайт. Ошону менен ал өз заманынан божомол менен 40 жылга ашып өтөт. Бирок Маярана өзүнүн көптөгөн изилдөөлөрүн жарыялаган эмес. Себеби ал алынган жыйынтыктарына эмнегедир нааразы болгон эле. Ал өз колу менен көптөгөн уникалдуу изилдөөлөрдүн документтерин жок кылган. Эми ал өзүнүн эмгектери менен кайсыл деңгээлдеги изилдөөлөргө чейин жеткенин биз тилекке каршы биле албайбыз. Акыры ал өзү дагы белгисиз бойдон жоголуп кетет. 1938-жылы Маярана банктан өзүнүн болгон каражаттарын алып чыгат. Бир нече убакыт өткөн соң анын жакындары Этторенин даярдап койгон катын табышат. Ал катта алардан кечирим сурап, жана аны дайыма эстеп жүрүүсүн суранат. Бирок бир нече күндөн кийин анын кесиптештери анын атынан телеграмма алышат. Ал телеграммада Маярана мурда мен эмне деп жазгандарымды унуткула деп суранат, жана үйүнө кайтып баратканын билдирет. Бирок ал ошол бойдон кайткан эмес. Кийинчерээк тергөөчүлөр териштирүү иштерин башташат. Анын натыйжасында Маярана чындап эле кемеге билет сатып алганы аныкталат. Жада калса аны менен чогуу кеменин ичинде болгон бир күбө дагы табылат. Бирок тергөөчүлөр тарабынан кемелер ишканасынын жумушчуларынан анын билетин талап кылган учурда алар маалыматты эскирип кетти деген шылтоо айтышат. Күбө адам болсо кийинчерээк өз сөзүнөн кайра баш тартып кирет. Торенин туугандары табылып калат деген максатта болгон кездерге анын сүрөтү менен кошо жарыяларды беришет. Чындап эле аны көрдүм деген көптөгөн күбөлөр табылат. Бирок алардын сөздөрүнө таянып Майярананы табыш мүмкүнгө жатпайт. Айрымдардын айтуусуна караганда, Маярана чындап эле ядролук физика тармагында бир чоң ачылыш жасаган эле. Андан кийин атомдук энергия адамзаты үчүн кандай оор түйшүктү алып келерин түшүнгөндөн соң атайлап жоголуп кеткен. Негизи ошол жылдары Италиянын башында Муссолини турган эле. Ошол маалда Маярана фашисттердин колуна анын адамзатына кооптуу ачылыштары түшүп калса эмне болоорун кийинчерээк түшүнсө керек деген божомолдор да бар. Буга далил катары анын издөө жумуштарына Муссолининин өзү кийлигишип турганы себеп болууда. Жакында эле кокустан табылган сүрөттөрдүн байкоосу менен Маярана Венесуэлада 55-жылдан тартып 59-жылга чейин жашап келген деген божомолдор пайда болгон. Бирок гениалдуу физик Түштүк Америкада эмне кылып жүргөнү жана Муссолининин режими кулагандан кийин эмне үчүн Италияга кайтып келбегени, ошол эле 38-жылдан тартып кайсыл жакта жүргөнү алигиче табышмак бойдон. Издалендеги аял.
1970 ноябрь айында бир киши кыздары менен Норвегиядагы Берген шаарынын чекесинде жайгашкан токойдо сейилдеп жүрүп, аял кишинин күйүп кеткен денесин табышкан. Ал аял ошол табылган жердин аты менен Издалендеги аял ысымына ээ болуп калат. Болгондо бул анын акыркы аты бойдон калат. Анткени анын чыныгы аты ошол бойдон аныкталбай калган. Анын денеси өчүп калган очокто жатып, үстү жагы катуу күйүп калган эле. Келбети жагынан абдан сулуу жана мыкты дене түзүлүшү бар аял көрүнүшү боюнча 30-40 жаштар чамасында эле. Ошондой эле кызыктуусу, ага тагылган алтын жасалгаларды эч ким тийген эмес. Оттун калдыктарында андан сырткары өрттөлгөн паспорттун күйүктөрү, норвегиялык арактын бош бөтөлкөсү, дагы ошондой эле жанында чачылган уйку дарылары табылган эле. Аялдын мойнунда көгөрүп калган муштумдун изи бар эле. Андай изди тамай сокконуна караганда мушкер чеберчилиги бар адам гана калтырышы мүмкүн эле. Аялдын манжаларынын учунда күйүк жана кесинди издери болгондуктан анын дактилоскопиялык издерин аныктоо мүмкүн эмес эле. Жакын арада мейманканада ал аялдын чемоданы табылган. Анда манжаларынын издери табылган эмес, атайлап бирөө ачып койгондой. Анын ичинде аялдын ар кайсы атында жазылган 9 түрлүү жасалма паспорттор табылган. Болгондо дагы ал аялдын паспортунун сүрөттөрү тытылып салынган эле. Көрсө, ал аял Европанын түркүн шаарларында ар кайсы мейманканаларга жашап, ар түрдүү аттар менен катталчу экен. Мейманканалардын жумушчуларынын эстөөлөрү боюнча, ал аял бир нерседен корккон сымал өзүн кызыктай алып, эки жакта алаңдап улама аңдып турчу эле. Акырында жергиликтүү полиция аялды өзүнө өзү кол салып жанын кыйды деген чечим менен ишти жаап салышат. Бирок бир нече жыл өткөн соң табышмактуу аялды көргөн дагы бир күбө табылат. Анын айтымында токойду аралап жүргөн учурда ал аялдын жанында дагы 2 кишини көргөн эле. Анын айтымында ал кишилер Жер ортолук деңизинин тургундарынын келбетине ылайык ак жумал келген эле. Ал кишилер жүзү сүрдүү жана кардуу болсо, аялдыкы бир нерседен корккон сымал купкуу бойдон эле. Көп адам ошол маалда туристтер тобунун арасында алардын жанынан өтүп бараткан учурда ал аял бирдеге суранычы бар сыяктуу өтүп бараткандарды жалдырап карап калган эле. Бирок корккондуктанбы, айтор эчтеке деп сурана албай калган эле. Көбүнүн айтымына караганда, ал аялдын жансыз денеси табылар замат ал полицияга кайрылып, бүт көргөнүн айтып берген эле. Ошондо полиция андан бул жөнүндө сөз кылуусун суранган. Анткени алар бул ишти эч качан түбүнө жеткире албастыгын айтышкан. Ошол себептен турист ушунча жылдар бою унчукпай келген. Ошентсе дагы бул иш чындап эле ошол бойдон ачыкка чыккан эмес. Никола Тесла. Көптөгөн инсандар аны тарыхтагы эң эле зор ойлоп табуучу окумуштуу деп эсептешет. Ал электроэнергетика түшүнүгү жөнүндө көз карашты түпкүрүнөн өзгөрткөн эле. Бирок канча деген табышмактарды ал өзү менен тигил дүйнөгө ала кеткен. Тесланын ар бир кылган эмгеги анын замандаштары үчүн түшүнүүнүн чегинен өтөр эле. 1898-жылы ал өзүнүн лабораториясынын чатырында бир темир устунга электромеханикалык аспапты бекитип коет. Бир аз убакыт өткөн соң анын лабораториясынан бир нече чакырым аралыкта жайгашкан тамдардын дубалдары титиреп баштайт. Андыктан элдер коркконунан дүрбөлөң болушуп, ошол замат үйлөрүнөн качып чыгышат. Ошондо Тесланын үйүнө полиция жетип бара калат. Бирок окумуштуу өзүнүн табышмактуу аспабын биротоло талкалап жок кылганга жетишип калган. Кийинчерээк анын айтымында жада калса жерди дагы жарып салуу мүмкүнчүлүгү бар эле деп ишендирет. Болгон атайында ардалган толкутуучу аспап жана тагыраак эсептөөлөр керек деген. Бирок ал аспап канчалык кооптуулукту жаратканын түшүнүү менен ал эч качан кайрадан жарыкка чыгарбасын убада кылган. Тесла жер жүзүндөгү каалаган жайга электр энергиясынын зымсыз жиберүү системасын иштетүүнү көздөп келген эле. Бир жолу анын тапшырмасы боюнча бийиктиги 57 метр болгон эбегейси чоң бир темирден жасалган мунара курулуп баштайт. 1905-жылы сынактан өткөрүү үчүн алып жүргүзүлгөн эле. Андан укмуштуу натыйжа пайда болгон. Ошондон кийин Тесла миңдеген чакырым аралыкта океан үстүндөгү асманга бүтүндөй жарык берген деген гезиттин макалалары жайнап чыга башташат. Тесла мунаранын айланасын курчаган заңыраган бир чоң жарык от чагылып турганын көптөгөн адамдар байкашкан эле. Ошол маалда көчөдө кетип бараткан элдер бутунун астындагы электр нурлары ары-бери чуркаган байкашып, чочуган бойдон ордунан жыла албай калышкан. Бирок тажрыйба башка максатына жеткен эле. Ошондо мунарадан 25 чакырым алыстыкта жайгашкан бир убакыттын ичинде 200дөн ашык электр чырактары жанганы байкалган. Электр чыңалышы ошондо жер астынан өткөрүлүп берилген. 1931-жылы Никола Тесла күбөлөрдүн айтуусу боюнча машинесинин моторун толугу менен чечип, анын ордуна электр кыймылдаткычты орноткон. Андан соң капоттун алдына кичинекей бир кутучаны бириктирип, өзү рулга отуруп, ошол замат айдап жөнөгөн. Ал машинени кескенде 130 км/саат ылдамдыгында күйлөнтүп,
толугу менен бир жумада айдап жүрө берген. Унаанын ичинде эч кандай батарейка же аккумулятор да болгон эмес. Ошондо кызыккандарга Тесла энергиянын абадагы эфирден аларын билдиргенде аны акылсыз деп эсептешкен. Акыры ал ачууланып, ал машинедеги кутучаны талкалап жоготот. Ошону менен бирге электр машиненин сыры да белгисиз бойдон кала берет. Алигиче Тесланын билимине окумуштуулар абдан кызыгышып келишет. Аны аламдагы эч ким изилдеген түшүнүксүз кубулуштардын билүүсүнүн себеби эмнеден келип чыкканы адам баласынын акылына да тайбайт. Андыктан анын тубас акылдуулугу жана гениалдуулугу буга дагы түшүндүрмө болуп бере албайт. Анткени Тесланын ачылыштар жааты аябагандай зор жана ири чөйрөлөрдү камтыган эле. Кандай бир жол менен ал өзүнүн аспаптарынын түзүлүштөрүн эсептеп жана аныктап чыккан окумуштуулардын башын катырат. Анткени анын ачылыштары дүйнө жүзүндө ушул убакка чейин өзүнө теңдеш таба албай келет.